Билим берүү заман талабына жооп береби? Кандай көйгөйлөр бар? Иш-чарада дал ушул суроолор көңүл чордонунда болду. Себеби дүйнө жүзүндө билим берүү күндөн күнгө өзгөрүп, өнүгүү жолунда. Ал эми Кыргызстанда абал көңүл жылытарлык эмес экени маалым. Мунун башкы себеби билим берүү ыкмаларынын өзгөртүлбөй, мурунку калыпта келатканы. Бүгүнкү күндө авариялык мектептерибиз 248ден ашкан. Бул курулуштардын баарын биз өзүбүз 2-3 жылда бүтүрүп алабыз. Мугалимдер үчүн биз бардык шарттарды түзүп беребиз. Аларды кайра даярдоодон өткөрүшүбүз керек. Туура концепцияда бала бакча, мектептик билим, баштапкы кесиптик билим, жогорку билим, илим баскычтары болушу керегине толук кошулабыз. Бирок концепция бала бакчадан эмес, ошол баланы тарбиялай турган мугалимден дагы катуу көңүл бурулуп башталса жакшы болот эле. Квалификацияга даярдоо жана кайра даярдоонун программасын башталышына киришишибиз керек. Иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын реформалоонун негизги багыттары аталышындагы презентациясын жасап, алдыда жасала турган иштерге токтолду. Дүйнөдө эң мыкты программаларды алуу керек. Жакшы натыйжаларды берген, колдон түшкүч болгон мыкты китептерди бизге котортуп, колдонууга коркпой киргизүү керек. Донорлор бизге дал ушундай сунуштарды беришсе жакшы болот эле. 11 жылды окуса дагы балдарыбыз англисче сүйлөй албаган программалардын же окуу китептердин бизге не кереги бар? Бүгүнкү форумга ушунчалык көп донорлор отургандан кийин биз Кембридж университетинин программаларын сатып алууга даяр экенибизди билдирем. Жана быйыл эле сатып алып, котортуп, басып, бүт школдорго таратууга даярбыз. Балдар өнүксө, өлкө өнүгөт. Ал үчүн мамлекет жана коом бардык шартты түзүп берүүсү керек. Билим берүү жана элим министри Каныбек Иманалиев бул багытта билимден бардык балдарга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо менен бирге алдыңкы 3 жылда заман талабына шайкеш жабдуулар менен мектептер курулаарын, балдардын жана мугалимдердин укуктары бирдей корголоорун билдирди. Школы должны быть открыты с утра до вечера. Мектептер кечки убакка чейин иштеш керек. Түштөн кийин ата-энелер келип сунуштарды айтып кетүүгө жана балдардын жашоосуна активдүү катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлүшү зарыл. Азыр алыс аймактагы мектептер менен да иштеп жатабыз. Аларга да заманбап билим берүүдө жеткиликтүүлүк камсыздалышы керек. Ошондой эле ар бир мектепте мезгил талабына жооп бергидей шарттарды түзүү биздин негизги максатыбыз. Для обеспечения технических потребностей. Билим берүү тармагындагы реформаларды ишке ашырууга Бириккен Улуттар уюму, ЮНИСЕФ жана Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жардамга келет. Билим берүүнүн натыйжасынын баалоо ыкмалары, инструменттери, платформалары, цифровой ошо тарабынан көп жумуш аткарылып атат. И албетте эң негизги билим берүү системанын борборунда турган мугалимдердин кесиптүүлүк жөндөмдүүлүгүн окутуу, STEM сабактары боюнча, цифровизация боюнча, компьютердик жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча окутуу жардамдары болуп атат. Билим берүүдөгү жаңы ыкмаларды пайдаланып, окуучулардын билим деңгээлин эле эмес, ата-энелердин да көз карашын өзгөртө алган замандын залкар мугалими Гапыр Мадаминов мектеп жана окуу жайдын көйгөйлөрүнүн үстүндө иштегенде гана ийгиликти багындыруу мүмкүн экенин баса белгилейт. Жоз менен мектептин байланышыны терең, системдүү түрдө жолго коюш керек. Ар убакта бир жолу эмес, практикага баргандыгы эмес, жыл сайын ар бир вузда өзүнүн кабыл ала турган мектептеринин биргеликте илимий практикалык проблемалык конференциясын өткөзүп туруу. Ал жерде мугалимдер, мектептер кандай көйгөй менен адис келип атат, вуздар болсо кандай көйгөй менен окуучулар келип атат, бөлүшсө эң жакшы маселе болот. Балдарга, коомго керектүү билим берүү ыкмаларын мамлекет эле эмес, бүтүндөй коом кийлигишип, күчтүү адистерди даярдоо өлкөнү өнүктүрүүгө карай жол. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, Асылбек Курманалиев, СТВ.